Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде жашап эмгектенип жаткан замандаштар, амансыздарбы? Арзан баада срочно швейный цех сатууга коюлду. 11 ушундай швейный машинкалар бар экен, универсал полный аппараттар деп айтты. Арзан баада буушнуйду дагы өзүнчө бир бааларынан ылдый төмөн коюштур агаларыбыз баасыны. Көп нерсени кошуп берем деп айтып атат. Бизден алсабай туруңуздар, биз Метропраскадан 3-4 мүнөттүк жол бериде торговый центрдин 3-чү кабатында турабыз туугандар. Бардык шарты бар, кулери, мына ушул шкаф, наркверкилер, мына полный бар да, жашап ушул жерде иштесеңиздерден болот. Уборный бардык нерселер жанында бар экен. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Өзүңөр жакшы, рахмат, Аллага шүгүр. Чындыгында мындай цехтер издегендер көп азыр, мына курстун аркверк ойноп атканда көп вайлберс иштеткендер, башкалар өздөрү ушул жакта тиктирип жана кылат. Кызыккандар срочно сала бересиздер. Баштадык анда. Ассаламу алейкум. Урматтуу кыргыз элим. Бул цехти сатууга койдук. Муну иштеткенбиз 1 жыл ашык. Бул сферада мен чынын айтканда иштете албайт экенмин. Окшободу. Кимде-ким швейный цех иштеткендер болсо, иштетсе жакшы. Бул жекте швейный цехке керектүү нерселердин бар жогу бар. Муну иштетип көрдүм. Просто бул садоводдо футболка тегип жүргөн, бул жакта футболка тигип жүргөн швейлар деле билет. Буга чейин иштеткенбиз. Айта кетсек, бул жерде 11 машинка бар. 11 машинканын бири бул жакта П-образный жинсы тиккен машинка бар. Жапчаң ойдон муну бир эле жолу тиктик. Муну тиккен адам эле тикпесе, анча адам тиге албайт экен. Канча алгансыз? Бул баасы жаңызы бир 150 миңге алганбыз. Андан кийин айта кетсек, машинка буякта 4 аверлок машинкалар бар, 4-нетка. Полный бардыгын жаңы алгансызбы? Булар жаңы алган, буушнылар да бар, 1-2 штук, могу менен тиги экөө буушны алынган. Муну менен аларга. Калгандары бүт жаңы ойдон. Буякка келсек, бул жакта 4 прямо строчка машинкалар бар. Булардын экөөсү автомат, экөөсү пол автомат. Бул распашивалка, мында жаңы болгон. Бул жеңин этегин тиге турган машинкалар. Бул жакта могу буушны алганбыз, муну бир аз иштеттик. Ошомойдон турат, иштейт. Просто бизге керек болбогондуктан ошомой жийип койгонбуз, ошомойдон турат. Бул поясной машина, поясной машинаны тиккендер билет, могу реминде резинка машинкалар тигилет. Андан дальше ала келсек, буякта могу үтүк бар. Полный иштейт. Воздух сорот. Автоматически. Бул өзү канча турат ошол үтүк? Булар где-то 50 миң тегерек болсо керек. Комплект алсачы, а так могу өзү эле бир 20-25 миң да. Ошо алганда. Кройный стол. Бул размери 5ке 2,20. Өзү кройный столдор 2 болот экен, 2,20 ылайык мондай линейный ножду алдым. Линейный нож бар, майман бар, рулон темир да бар. Отурган жери, ошондой. Могу кичинекей жук. Кройго керектүү нерселердин бардыгы бар. Бүт нерсеси даяр. Ошол калган нерселер, стол буякта керектүү нерселер баары калат. Булар мага келип келсе болду. Буякта может астатак тыкандар да болушу мүмкүн. Астатак тыкандар да буякта эми көп нерсеге калган тыкандар бар. Дагы бир буякта 2 мунун ар жагында ичинде кабинет бар. Өзүнчө алаңыздар, офисный кылып алсаңыздар болот, может столовыйды ошол жака кылып аласыздарбы, склад кылып аласыздарбы, ошондой возможностор бар. Арендасы бул жердики 60 миң. Заезд машинаныкы платный, жеңил машиналарга 200төн, грузовойлорго 400төн. Доступ канча саат? Доступ бул жерде 24 саат. Муну алып аткан атайын истеп караштырып алганбыз, потому что көп эле жерде аренда помещение өтө кыйын экен да бул жактачы. Помещение алып истегенде көргөнбүз да, пока башыңа түшмөйчө билбейсиң дегенде. Бул помещение иштеп атканда көптөгөн помещенияларды карап көрдүк. Бул помещениянын доступу 24 саат. Сол швейный цехке именно ошондой помещение керек экен да. Биз башка бизнес центрлерден караганда алар кечки саат 8-де жабылып калат экен да. Швейный цех срочно заказдарды бүтүрүш үчүн, может, кечке калып кетиши мүмкүн, 11-12-ге чейин, может, метро жабылганга чейин иштесе возможностор болот да. Метрого жакын экен бу? Метрого жакын, 5 мүнөттүк. Анан ошол швейный цех иштеткендердин Москвадагылардын группалары бар эмес, ошол жактан жол жобосун өзүм көргөзүп, жанагылар бир поставщигим бар дейт мына. Ошону дагы эгер жанакса, андан берем деп. Ооба, бир заказчик. Футболка тиккен. Швейный группалар бар эми, шетелдеги швейларга жардам берем, табышканга. Склад может
ткандар болду, ал жагында жардам берем. Колдон келишинче. Для начала башка заказдар болсо, заказчиктерден да жардам берем. Просто мен өзүм жалгыз иштеткенге уже возможность болбоду да. Бирок эми швейный цехти иштетип көзүн билген адам болсо, бул даяр бизнес. Алат, иштетет. Канча акча кетти ачканга, ошону айтып бериңчи мага. 3 акча кетти да, 1,5 миллиондай акча кеткен. Пока акча бар да, вложение кылганбыз. Эми ал кеткен акча кетти. Бизге эсептеп көрдүк ошол. Минимальный сумманы кылдык, ушу 550 миң деп койдук. Өзүңүздөр көрдүңүз. Мына оверлоктордун негизги баасы канчадан койдук ошону айтып берсеңиз? Где-то мындай 11 машинаны 150 миңге, 350 миңге койдук да. Жалгыз 45 миңден турат экен. Ошо 35 миң ошондойдон койду да. Эми средний цена кылып бардыгын ошондой койдук да. Андан кымбаттарын средний ценага койдук. Калгандарын ошо эсептеп ошол. GP полный нерселер калат, ушул көрүп аткан нерсеңиз полный калат дейт агам. Өзүм эле ушу келем деп. Бул бар жогу даяр да, келген эми иштетем дегендер даяр келип, заказ алып же өзүнүн заказдары болсо, көчүп келип эле иштете берсе болот. Полный нерсе тиккенге болот, джинсы, шым, куртка, бардыгы нерсе аламын алабыз. Машинкалар бардыгы бар. Оверлок ишвейный иштеткендер билет, 4 оверлок, 4 прямо строчка, распашивалка, П-образный, поясной машина. Канча деп атабыз басын, өзүңүздөн айтып койсоңуз? 550 деп атабыз. Алмаштыруу жолу, коюп берүү жолу. Алмашуу жолдорун караштырып көрөбүз. Мага туура келе турган болсо кандайдыр бир нерселерге алмаштыруу. Сунуштай бересиздер деген. Караштырып көрөбүз. Айтып көрсүн. Мага туура келе турган болсо алмашабыз. Офисиңизди көргөзүп коелу эле. Жакшы. Уборныйга жакын экен, а? Уборный, уборный 3-нчи этажда, 3-нчи этажга. Могу цехке жакын. Атак чыкканда эле могу сол жакта уборный бар, женский, мужской. Уборный анан лифти жагын экен, а? Мен ключ ушул жактан кирип офис кыласа болот экен. Жанында. Ушул жерде. Ошондой туугандар. Реальный болгондой көргөз берип атабыз. Ондай көптөрү башка жер жайып түшүнгөн адам алып иштесе болот. Азыр көрүп атасыздар го, чында вайлбристилер, башкалар мына курс ойноп атат. Ушул жактан көбү тиктирип атат да. Көбүнө пайда болот да, биздер издеп аткандар болсочу. Кондиционер бар экен, а? 2 кондиционер. 2 кондиционер бар, заглушенный. Эми өздөрү карап көрөт, иштеткен анан калса офис калса склад кылса болот. Принтерден подаркабы? Бул жерде эмне болсо бардыгы. Но столдорду эле билесиздер, бул столдорду эле. Булар эле 7-8 миң ошондой турат, 5 миң жогору булар. Эми ачып атканда компьютерный стол экен да. Жакшы. Ушуларды өзүңөр тиктиңерби былтыр? Быйыл деген. Булар тигилгенден. Ого, Болка шоталар. Ушуну полный өзүздөр тикеткени өзүздү кыргыздар. Заказчиктер болуп калса өзүм да жардам берип жана кылып турам. Заказчиктер эми иштеп жүргөндө заказчиктер бар. Чалып калса ал жагынан да жардам берем. Калган эми чалып сүйлөшүп, жолугуп сүйлөшөсүздөр. Колдон келишинче реальный полный чалдырып берүүгө аракет кылып жашырган нерсе өзү жок туугандарым. Адрестерин жазып койдук. Көрөсүздөр. Таза жылуу кондиционери бар. Кондиционер жылуудан экен азырданчы. Кышында температурасы жакшы жайында кондиционер менен иштешкенге болот да. Арендасын ошо 60 миң деп айттык, калганын сүйлөшүп. Арендасын бияктан договор түзүш керек, российский паспорт керек болот, же болбосо ИПС бар адам. Кыргыз паспорт болбойт, ошону айтып коелу. Ошол. Көрүшкөнчө, эгер ушундай бизнестер сатам деген же алам деген мекендештер болсо, реклама боюнча чалып байланыша берсеңиздер, көрүшкөнчө ассалам алейкум. Группалар менен таратып коюңуздар. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.